Биз Ош облусунун Кара Суу районундагы Кара Суу Дүлөй балдары үчүн атайын жалпы билим берүүчү жатак мектепке келдик. Бул жерде Ош облусу, Баткен, Жалал Абад облусунан келген Дүлөй балдар жалпы билимди алышат. 1-класстан 9-класска чейин билим алышат. Ал эми аларга билим тарбия берген мугалимдердин эмгеги, түйшүгү, жоопкерчилиги кандай алдыда көрсөтөбүз. Бул бөлмөдө үндөр толук угулбайт, сөздөр толук айтылбайт. Бирок бул жерде билим жана мугалим менен балдардын ортосундагы мээрим бар. Дүлөй балдар үчүн дүйнө башкача. Алар бардык нерсени көрүү сезим аркылуу кабыл алышат. Ал эми мугалим балдардын эң чоң таянычы. Чынар Мусаева бул мектептеги балдарга 15 жылдан бери билим берип келүүдө. Кара Суу районундагы Жош айыл өкмөтүнүн Кайрат айылынын тургуну боломун. 2011 жылдан бери ушул Кара Суу районундагы Дүлөй балдар үчүн атайын жалпы билим берүүчү жатак мектебинде иштеп келемин. Кесибимдин алгачкы чыйыр жолу дагы ушул жатак мектеп болду. Агартуу тармагындагы мугалимдик кесипти жан дүйнө менен сезип туйгандыктан ушул кесипти өзүм тандап алганмын. Ушул жылдан бери ушул мектепте эмгектенемин. Азыркы учурда 3-Б класска класс жетекчимин. Ошол класска сабак берип келемин. Классымда 11 окуучум бар. Бул окуучулар менен иштешүү сабырды талап кылат. Бирок башкысы ынтызарлык менен билим алып жаткан балдардын ар биринин чоң кыялы, максаттары арбын. Бири келечекте дарыгер болгусу келсе, дагы бири мугалиминдей окуучуларга билим берүүнү самайт. Биринчи биз сабактарда бул манжа алифбеси делет, дактилология депчи. Манжа алифбеси, ушул манжанын жардамы менен ар бир тамганы көрсөтөбүз. Андан кийинки окуу методубуз бул ооз кыймылынан окуу. Балдар биздин ооз кыймылыбызды карап туруп, биз кайсыл тамганы айтып атабыз жана кайсыл сөздү сүйлөп атабыз. Ошондон билишет да. Андан кийин бул угуу мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын өздөрүнүн дене тили деп коебуз, кол жаңсоо тили, жест. Ушул кол жаңсоо аркылуу балдар менен терең маалымат ала алабыз да бири-бирибиз менен. Анан звуктар, голостору ар кандай болот да булардачы. Ошол голостору эң жакшы, бийик, анан тамгаларды дагы жакшы айткан балдарыбыздын сөздөрү түшүнүктүү болот. Анан тамгаларды жакшы айта албаган, голостору мындай пасыраак болгон балдарыбыздын сөздөрү түшүнүксүз болот. Картина, сүрөттөрдү да чыгарып келебиз да. Жаңы сөз айттыкпы балдарга, жаңы сөздүн сүрөтүн көрсөтөбүз. Ошондо гана биздин балдар көрүп кабыл алышат да. Ошол угуу мүмкүнчүлүгү чектелген үчүн булар көрүү сезими буларда 5 эсеге көбүрөөк да. Биринчи көргөн нерсесин булар өмүр бою эстеп калышат да. Прочитай. Фото, фоляк, кыта, унар, балдары бизге келгенде медиктердин, психологдордун жардамы менен текшерилип алынат мектепке. Анан бул жерге келгенде биз ошол балдардын баягы
угуу сезимдерин калдыктарын ойготконго аракет кылабыз да. Аракет кылып тамгаларды коебуз. Тамгаларды коюп, ал үчүн ушул мындай күзгүлөрдүн алдында иштейбиз. Ушул балдардын үнүн чыгарганга аракет кылыпчы. Ушул тамгаларды коюп отуруп, балдарды окутканга аракет кылабыз, жаздырганга аракет кылабыз. Ошон үчүн дагы атайын коррекциялык сабактарыбыз бар. Мугалимдик кесиптин жолу оңой эмес. Сабыр, күч жана чоң жоопкерчилик талап кылынат. Ошол эле учурда Чынар Мусаева бул кесипти өзү сүйүп тандаган. Анткени балдарга билими менен кошо тарбияны берүү бул сүйүү сыймык деп билет. Ошол 2011-жылы бул мектепке жаңы гана ишке киргенимде 4-класска тарбиячы болуп келгенмин. Анан баарыбыз эле бул мектепке ишке киргенибизде, жатак мектепке ишке киргенибизде тарбиячылыктан баштайбыз ишибизди. Анан тарбиячы болуп жүрүп, балдар менен кеңири сүйлөшүп, ошол булардын өз эне тилин, ошо кол жаңсоо тилин ушул өздөрү окуучулар өздөрү көмөктөшүп, бизге жардамдашып, мен ошол окуучулардан үйрөнгөнмүн да өзүмө. Ош областынан Арген деген окуучум бар эле. Азырга чейин унутпайм, мени ошол балам үйрөткөн мага кол жаңсоону. Башында кыйын болгон, иштебей эле койсом бул мектептен кетсемби, кадимки эле балдар менен иштешсемби, массовый мектепке барып деген да ой болгон. Бирок кантсе дагы ошол окуучуларымдай мага мени өздөрүнө тарта беришти да. Анан ошол аркылуу ошо балдарыма катуу берилгендиктен ушул мектептен чыкпай калдым. Ошондон бери ушул мектепте эмгектенип келе жатам. Кара суу дүлөй балдар үчүн атайын жалпы билим берүүчү жатак мектебинде учурда 182 окуучу билим алышат. Бул мектепте негизинен Түштүк региону, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынан келип окуучулар тарбияланышат, билим алышат. Азыркы учурда педагогикалык эмгек жамаатында 47 мугалим, 36 тарбиячы, ал эми 20дан ашуун техникалык кызматкерлер эмгектенет. Бул балдар негизинен жеке мамилеге муктаж балдар, ар бирине жекече мамиле кылуу бул биздин мугалимдердин негизги компетенциясына кирет деп айтсам жаңылышпайм. Атайын билими бар мугалимдер учурда бизде саналуу гана. Анткени Түштүк региону боюнча мындай атайын билим берүү университеттери жокко эсе да. Университеттерде мындай кафедралар жок. Ишеналар Арабаев атындагы университетте педагогика жана психология университетинде атайын кафедра бар, дефектология кафедрасы. Ошол жерде атайын ушул биздин сурда педагогдорду, логопедтерди даярдайт. Анан ал жакка мугалимдердин барып келип окуусу бир аз татаалдыкты жаратат. Анан бирок биз өзүбүз кызыктар болуп, жылдар арасында мугалимдерибиздин билимин өркүндөтүү үчүн ошол университет менен байланышып, кат жөнөтүп, өзүбүздүн билимибизди өзүбүз өркүндөтөбүз деп айтсак болот да. Окуучуларыңыздын арасында бир сиз сыймыктана турган жетишкендиктерге, мындай жетишкен ийгиликтерди багындыргандар болобу негизи? Бир эми жергиликтүү деңгээлде же республикалык деңгээлде алган билимдердин натыйжасы менен бир сынактарды жеңген учурлар? Менин жакшы көргөн Жалал Абад шаарынан, Манас шаарынан окуучум бар, Улан деген. Аябай жакшы окуган, мектептин алдыңкы окуучулары болуп бүтүп кеткен. Азыркы убакта эми жакшы бир жерде жакшы иштеп, эми Ош шаарында иштеди, мебельный секторде, Жалал Абад шаарында иштеп, ошол акча табып, билим акча табып, ошо өзүнүн семьясына, өзүнүн апасына жардам берип келе жатат да. Бул деле мен үчүн чоң сыймык деп эсептеймин. Мындай сыймыктана турган учур, бир же кызык учур окуучулар менен болгон ишиңиздеги? Кызыктуу өзүм эсте калган учурларымдан бири айтып берсем. Азыр 3-класс болуп калды, классым чоңоюп. 0-класска келгенде биз буларга эми үйүндөгү апасынан кийинки эле эне болуп, энедей көрүшөт да бизди. Биз дагы ошончолук мээрим төгөбүз бул балдарга. Анан окуучулар мени биз менен
бир күн жатып кет деп суранышат да. Анан суранышат, мен булардын көңүлү деп болуптур, эртең жатып кетем, эртең деп булар эми көңүлү деп ошентип алдап кое бердим да. Анан балдарым акыры сезишти окшойт. Жолдошу бар, жолдошу жооп бербейт биз менен калганга, бир жерде жатып калганга деп өздөрү сезишти да, акылга жетишти. Анан бир күн сурап калышты, жолдошуң качан Москвага кетет депчи. Анан мен дагы өзүм чочуп кеттим, анан жок кетпейт, жолдошум үйдө ушул жерде иштейт. Эмне болду, эмне сурап атасыңар десем, сен жолдошуң Москвага кетсе, сен биз менен ушул жерде жашайт элең деген ой бар экен да балдарымдачы. Анан балдарымдын ошол сөзүн угуп өтө көзүмө жаш алып өтө кубанган учурум болгон. Ошону азырга чейин эстеп келем да. Анан ошол бул балдар менен үй бүлөңүздү кошо алып кетүү, баягы аял бардык жактан үлгүрөт дейт го. Сиз бул жаатта кандайсыз? Баарын кошо алып кеткенге аракет кыламын. Кошо алып келип эле жатамын ушунча жылдан бери. Анан бирок ошо үйдөгү балдарымдын кызганычы бар да. Бул балдардын арасындачы сиз ошол балдарыңыз деп сүйлөшөт да. Окуучуларыңыз дебейт, окуучулармычы. Сиз ошо балдарыңызды жакшы көрөбүз. Мен эгерде үйдө балдарым урушуп калсам, сиз ошо балдарыңызды урушпайсыз, бизди урушат деп ошондой кызганыч менен сүйлөп калышат да. Бул кесипти тандаганыңызга айрыкча ушул мектепте ушундай балдар менен иштешкениңизге өкүнбөйсүзбү? Жок, өкүнбөйм. Булар менен иштегенде мен күнүнө келип ишке келип жок дегенде бир тамганы коюп туура айттырып алсам дагы ошол мен үчүн эң чоң ийгилик да. Же күнүнө бир ошол жаңы темабыздагы бир 4-5 сөздү дагы үйрөтүп алсам, мен өтө чоң кубанычта кетемин. Үйүмө бир чоң бир коомго бир өтө бир чоң пайдалуу иш кылгандай сезип кетем да өзүмөчү. Кээде чарчайт, кээде бул кесиптин жоопкерчилиги ойлондурат. Ошол эле учурда каарманыбыздын бүгүнкүдөй бир күнү сыяктуу бул мектепте жылдар өттү. Алдыда дагы далай балага билим менен кошо мээрибин берип, коомго пайдасы тие бермекчи.